Биз сизди мына кыргыз угармандары интернет желелеринен кыргыз кызы сүйгөнүм деген ырыңыз менен жакшы эле таанып атат окшойт. Азыркы мезгилде учурда жарыяланып аткан. Ушул кыргыз кызы сүйгөнүм деген ырыңыз жөнүндө айта кетсеңиз. そうですね。友好 Бул ыр негизи Кыргызстан менен Япониянын достукка арналган ыр. Японияда бул ырдын караоке версиясы бар. Азыр Япониянын ар кайсы караоке клубтарында бул ырды ырдаган японецтер көбөйүп, анан ушул ыр аркылуу Кыргызстан деген өлкө жөнүндө таанып, бул кайсыл жерде болду экен, кандай мамлекет болду экен деп кызыгуулар көбөйүп жатат. 皆さんが Биз сиздин ушул сиз жөнүндө интернеттен карап отурсак, кыргыз маданиятына болгон кызыгууңуз жөнүндө айтылыптыр да. Кыргыз маданиятына кантип, эмне себептен кызыгып калдыңыз? 日本の今回は Мен мындан 3-4 жыл мурун ошол Кыргызстанга келип кеткен бир япон өзүмдүн жакшы дос адамым мага Кыргызстан жөнүндө айтып берген. Быйыл ал мен менен чогуу келе албай калды, бирок ошол адам эң биринчи жолу мага Кыргызстан жөнүндө айтып берип, мен абдан ал кишинин сөзүнөн улам кызыгуу пайда болгон менде. Анан ал адам менен чогуу мен биринчи жолу өзүм дагы келип көрүп, ошондо Кыргызстандын биринчи жолу жаратылышын, маданиятын абдан суктангам. Ошондон кийин мен өзүмдү ушул Кыргызстан менен Япониянын ортосунда кандайдыр бир достук мамилесин куруу үчүн өзүмдүн бир эмгегим менен же болбосо өзүмдүн ушундай талантым менен салым кошсом деп бүгүнкү күнгө чейин аракеттерди жасап келатам. Гүлүм айым, ушул сиздердин кызматташтык жөнүндө айта кетсеңиз, кантип башталып калды? Эмнеден улам жакындык пайда болду? Биздин азиздер жана дөлөлөр коомуна Япониядан ошо волонтер келген, Мацуда-сан деген. Ошол киши менин чыгармачылыгымды угуп, көрүп, жактырып, анан япон тилинде ырдабайсыңбы деп сунуш кылган мага. Ыртап берип, өзү сөздөрүн жазып, ошол биринчи ырды бир жуманын ичинде үйрөнүп, кайра угушсам абдан жактырып, акцент жок ырдайт экенсиң, кудум эле японкалардай болуп ырдайт экенсиң деп жактырып, ошентип башталып калган япон тилинде ырдаганым. Анан ошо волонтер Мацуда-сан аркылуу Метарио-сан менен да таанышканбыз. Менин чыгармачылыгымды угуп, жактырып, колдоо көрсөтүп келатат. Эгер мүмкүн болсо, ушул жерден сиз биздин азаттыктын угармандары үчүн өзүңүз каалаган бир кайрыктан кыскача кайрып бере аласызбы? 紅茶もワインも欲しくないの、あなたの肩にも垂れながら、何の取り留めもないことをおしゃべりしていたい。仕事電話寂しさも一つ残らず皆忘れ、あなた一人を感じたい、黄昏をこのままに。세면대 날이 시작다 빌보보의 바시카 상은을 치다 사나 타르카 은은든 야스가 악수윤 샌덴 파트카 비보슈트 Tagdırıbız izlep tapkan Carı kırıp nıçaçkan Şaman menen canesi Sagan mence sembi Men ızındı çekse sadındı Sen uçul tolkun bu Muhitti geçsem Barın tasla bargın gerek Aşıktıktan
жердей сызып кыргыздын sık kızı Kırgızdın sık kızı